Друзья, вот и наступила долгожданная весна, а вместе с ней и наши весенние праздники. В этом видео мы вместе с вами посмотрим, как можно поздравить наших женщин, девушек с праздником или с днем рождения. И как можно сказать хорошее пожелание. Достор, мына биз күткөн жаз мезгили да келип калды. Аны менен бирге биз жазгы майрамдарды да өткөзүп жатабыз. Келиңиздер бирге айымдарыбызды кантип куттуктасак болот, кандай каалоо тилектерди айтсак болот экенин бул видеодон көрүп алабыз. Анда эмесе келиңиздер баштасак. Бул биринчи куттуктоо туулган күн менен деп мисал катары келген. Анын ордуна азыр түшүндүрүп кетем, башка эмнени да койсок болот экен. Всем женщинам и девушкам. Бардык кыздарга жана чоң эжекелерибизге, айымдарга каалоо тилектерди кантип айтабыз. Биринчиден окуп кетелик. Поздравляю с днем рождения. Желаю вам вечной весны в душе, пения птиц, яркого солнца, женского счастья, цветов и улыбок. Пусть в вашем доме всегда царит мир, любовь, теплота, радость, благополучие и добро. Будьте всегда такой же милой, прекрасной девушкой, таким же добрым, честным и искренним человеком. Бул кыскача куттуктоону азыр чечмелеп алабыз. Бул жерден жөн эле куттуктаймын деп баштап жатабыз. Негизи биз кимге кайрыла турган болсок, ага урматтуу деп айтабызбы, же кымбаттуум, сүйүктүүм деп баягы кандай кайрыларыбызды бул жерден башынан жазып алсак болот. Мисалы, дорогая деп туруп атын айтабыз, кымбаттуум, милая, любимая десек болот, жакындарыбыз болсо. Же болбосо бир официалдуу түрүндө бирөөнү куттуктагыбыз келсе, уважаемая десек болот, урматтуу. Уважаемая Арина Александровна деп коелук. Бул начальник балким, же бир коллегабызбы. Ошондой кылып башында кайрылып алып туруп, анан бул жерден айтып баштасак болот. Поздравляю с днем рождения. С днем рождения деген туулган күнүңүз менен. Поздравляю, куттуктаймын. С днем рождения дегендин ордуна поздравляю с праздником 8 марта, мисалы, же с Новым годом, же андан башка көптөгөн поздравляю деп туруп с юбилеем, юбилейиңиз менен, жаңы жылыңыз менен, майрамыңыз менен деп ушунун ордуна башканы коюп куттуктай беребиз. Кийинки кетип бартабыз. Биз азыр официалдуу түрдө куттуктаганды айтып жатабыз. Желаю вам дейт. Вам дегенде эмнеге бөлүп койдук? Вамдын ордуна биз тебе десек болот, сага деп. Вам болсо сизге деп атабыз. Ошондо желаю вам, сизге каалаймын деп атат, Желаю вам вечной весны. Вечный деген, вечная деген бул түбөлүк, түбөлүк жазды деп атат. Жүрөгүңүзгө түбөлүк жазды. В душе, рух, душа, рух, жүрөк, жүрөгүңүздө, ичиңизде өзүңүзгө түбөлүк жазды каалаймын. Пения птиц дейт. Куштардын ырдаганын, куштардын сайрап турганын, кооз сайрагандарды айтып жатабыз. Яркого солнца дейт. Жарык күндү каалайм. Ошондо күндү, түн эмес, караңгы эмес, жарык дүйнө, жарык күндү каалаймын. Женского счастья дейт. Бактылуулуктарды, айымдар кандай бактылуулукка татыктуу болсо, ошондой бактылуулукту каалайм деп атат бул жерде. Бакытты каалайм. Женского деп ошол айымдарга каалай турган бакытты каалайм. Цветов, гүлдөрдү, ар дайым тегерек четиңизде гүлдөр болуп турсун деген мааниде. И улыбок, жана жылмаюуларды. Жылмайып жүрүңүздөр. Көрдүңүздөр, буну биз официалдуу түрдө дагы жазсак болот, Желаю вам дегенде эле сизге деп биз официалдуу түргө кетип атат. Же улуу кишиге дагы вам деп жазабыз. Кыргыздарда, баягы орустарда өзүнүн жакын улуу кишилерин сен деп айтса, биз сиз деп айтабыз. Ошондуктан биз дагы вам десек туура болот. Пусть в вашем доме всегда царит мир дейт. Пусть деген бул болсун деген маанини билдирет. Буйрук же каалоо тилекти ушу пусть менен баштап айтсак болот. Пусть он сядет дегенде ал отурсун деп атабыз. Же болбосо бул жерден каалоо тилекти айткандыктан
пусть в вашем, вашымдын ордуна пусть в твоем деп айтсак, сеникинде болуп калмак. Ал эми азыр пусть в вашем деп атабыз. Сиздин үйүңүздө ар дайым тынчтык болсун, тынччылык болсун деп атат. Царит деген бул царь деген сөздөн хан да, бийлеп турсун деген. Тынчтык бийлеп турсун ошондо. Всегда, ар дайым, всегда в доме, в вашем доме, сиздин үйүңүздө ар дайым тынччылык болуп турсун. Ар дайым дагы эмне болуп турсун деп санап атабыз? Любовь, сүйүү, махабат, жылуулук, жакшы көргөн нерселери болсун. Теплота, жылуулук, радость, сүйүнүч болуп турсун ар дайым. Благополучие, сак саламаттык, тынчтык, жакшылык деген мааниде благополучие. И добро, добро дагы жакшылык, бүт жакшы нерсенин баары болуп турсун. Бунун ордуна сиздер кандай жакшы каалоо сөздөрдү билсеңиз кошсоңуздар болот. Пусть в вашем доме, үйүңүздөрдө дагы эмне болуп турсун десек, тазалык, имандуулук бардыгын кошо беребиз. Ошондо пусть в вашем доме всегда деп туруп, будет же болбосо царит деп туруп, ошол жазып кете беребиз. Будьте деп атат ошондо, всегда такой же милый деп атат. Будьте деген болуңуздар. Бул те деген улан үмчөсүн кошпосок, будь эле болсо, анда болгунуң, сен деп кайрылып атабыз. Бул жерде официалдуу түрүндө болгондуктан будьте всегда, ар дайым, такой же милый, ушундай жагымдуу, назик деген сөз милый. Ушундай эле, такой же, ошондой эле, ошо кала бериңиз деген мааниде да, азыр ушундайсыз дегендей. Такой же милый, прекрасный деген сулуу, эң ажайып кооз сулуу деген сыяктуу. Бул жерден ошо сулуу кыз бойдон, сулуу айым бойдон, девушкой, прекрасной женщиной деп айтсак болот, сулуу айым болуп кала бериңиз. Таким же добрым, честным, искренним человеком дейт. Ошондой эле боорукер, добрый, боорукер, честный, чынчыл, честный, чынчыл и искренним, ачык адам болуңуз деп атат ошондо. Искренний адам болуңузду каалаймын. Ошондой бойдон кала бериңиз деген мааниде. Бул жерден өзүмдүн сыйым менен, сүйүүм менен деп, с любовью менен, с предлог менен деп билдирет. Любовью өзүмдүн сүйүүм менен, өзүмдүн жакшы көргөндүгүм менен, же с уважением өзүмдүн сыйым менен деп туруп атыңызды жазып койсоңуздар туура келет. Кийинки каалоону биз апабызга кандай каалайт экенибизди көрөбүз. Куттуктоого көңүл бурсак. Маме, апабызга. Все, что есть во мне прекрасного и светлого, это все благодаря вам, мама. Вы всегда вдохновляли и воодушевляли меня своей добротой, терпением, оптимизмом и верой в меня. Всех слов благодарности будет слишком мало, чтобы объяснить, как ценю все, что вы для меня сделали. Я от всей души хочу, чтобы вы никогда не болели и оставались такой же красивой, веселой, молодой, чтобы слезы были только от большой радости. С праздником, родная! Я люблю вас. Бул жерде биз өбүзүбүздүн апабызга жазып аткандыктан бул жерден официалдуу түрүндө куттуктоо кылбай, бул жерден жүрөгүбүздөн чыккан сөздөрдү жазабыз. Бул сөздөрдү таба албай жатсак, эч нерсе болбойт, башка бир жерден ушинтип карап жазсак деле туура боло берет. Эми муну которуп алалык. Все, что есть во мне прекрасного дейт. Все, бардык нерсе. Все, что есть во мне прекрасного. Менде ушундай жакшы кооз сулуу жана жарык. Мен ичимдеги кандай бир жарык, сулуу нерсе болгон болсо, бардыгы, это все благодаря вам, мама дейт. Мунун бардыгы сиз бар үчүн, апа дейт. Сиз болгондугу үчүн, сизге разымын деген сыяктуу айтып атат да ошондо. Это все деген бүт бардыгы сиз бар үчүн, благодаря деген ошо сиз бар үчүн, апа. Вы всегда вдохновляли и воодушевляли меня дейт. Вдохновляли менен воодушевляли. Вдохновение, вдохновляли, илхом, воодушевляли деген ошол күч бер, күч кубат берчиңиз дейт. Вы всегда, сиз ар дайым
меня мени, мага же илхом берип күч кубат берчиңиз. Своей добротой дейт. Өзүңүздүн боорукердигиңиз менен, терпением, чыдамдыгыңыз менен, оптимизм бул бардыгын жакшы тарабын карагандыгыңыз менен, и верой в меня, мага жана мага ишенгендигиңиз менен. Вера, ишенимиңиз менен. В меня, мага. Всех слов благодарности будет слишком мало дегенди которолок. Всех слов, бардык ыраазычылык сөздөрдүн бардыгы слишком аябай өтө аз болуп калат дейт. Будет слишком мало, өтө аз болуп калат. Чтобы объяснить, как я ценю дейт. Ошол түшүндүрүү үчүн, чтобы объяснить, чтобы байламтабыз бул, объяснить деп окубайбыз. Анткени басым акыркы ийге түшүп атат. Ошондуктан бул жакта я тамгабыз и болуп окулуп калат. Е жана я тамгаларыбыз басым түшпөсө и болуп окулат. Ошондуктан объяснить бул жерде твёрдый знак, жоондук белгиси тургандыктан бул бөлүнүп атат. Объяснить деп атабыз. Түшүндүрүү үчүн. Бүт ыраазычылык сөздөрдүн бардыгы өтө аз түшүндүрүү үчүн. Как я ценю всё дейт. Мен кандай баалайт экенин бардыгын. Как я ценю, мен кандай баалайт экеним всё бардыгын, что вы для меня сделали. Сиз мага кылгандыгыңызды. Сиз мага кылган нерселердин бардыгын мен баалап жаткандыгым түшүндүрө албайм дейт. Ушул бүт ыраазычылык сөздөрдүн бардыгы аз болот. Я от всей души хочу дейт. Мен бүт дилим менен, от души деген бүт дилим менен. Хочу, каалап жатам, чтобы вы никогда не болели. Сиз эч качан оорубагандыгыңызды. Чтобы деген байламтабыз. Вы, сиз никогда эч качан не болели. Не мүчөсү бул жерден терс маанини билдирип атат. Болеть ооруганды, не болели оорубагандыгыңызды. И оставались такой же красивой. Жана ушундай эле сулуу болуп калгандыгыңызды, оставались калгандыгыңызды, такой же ошондой эле сулуу, красивой, веселой, шаңдуу, молодой, жапжаш. Ушундай жаш бойдон сулуу, шаңдуу боюнча калганыңызды мен каалап жатам, бүт дилим менен. Чтобы слезы были только от большой радости дейт. Бул жерде жаңы сүйлөм менен баштагандыгыбыз менен баары бир улантып кетип атабыз. Мен каалап жатамдын улантып атабыз, бирок жаңы сүйлөм кылып жаздык. Чтобы деген ошол калып калгандыгы. Чтобы слезы были, ошондо слезыбыз көз жашы, көз жашыңыз жалгыз гана, только жалгыз гана чоң сүйүнүчтөн болгондугун каалайм. С праздником, родная. Майрамыңыз менен. Азиз деп которсок болот, же болбосо боордошум, менин жаным, мен жакыным деген мааниде. Майрамыңыз менен менин жакыным, жаным дегендей. Я люблю вас, мен сизди жакшы көрөм. Бул аябай чын дилинден жазган апага каалоо тилек. Эми буларда кандай сөздөр бизге, дежурный сөздөр кандай болот? Биз каалоо тилек айтканда эмнеден баштасак болот экенин көрүп алсак. Бул сөздөргө көңүл бурабыз. Эң башында кантип куттуктоону баштайбыз. Биринчи каалоо тилекте мен айткамын, кайрылганда дорогая деп айтышыбыз мүмкүн, дорогой. Бул жерде ой деген бул мужской роддо, биз эркек кишиге кайрылып жаткан болсок. Кымбаттуу деген сөз. Мен кымбаттуу досум, дорогой друг, дорогая подруга. Же милая десек болот. Милая, любимая окшошуп кете берет. Бул жерде жанында ый уланды мүчөлөрү милый же любимый болсо эркек кишиге арнап айтканда. Сүйкүмдүү, сүйүктүү деген маанини билдирет экөө. Уважаемая, урматтуу, родная, родной, азиз же болбосо боордошум, бардыгына ушинтип кайрылып баштасак болот. Дорогая мама, милая подруга, уважаемая коллега, родная сестренка деген сыяктуу бардыгын ушинтип кайрылабыз. Же болбосо анын ордуна аты жөнүн койсок болот, дорогая Асель,
Милый мой дорогой муж, уважаемый коллега, друг. Ушундай аттарын дагы койсок болот. Поздравляю деген куттуктаймын. Поздравляю вас деп айтсак, бул официалдуу түрүндө же болбосо улуу кишини айтып жатабыз, сизди деп. Поздравляю тебя, сени куттуктаймын. Же болбосо буга окшош эле поздравляю вас дегенде куттуктаймын болуп аткан болсо, хочу поздравить болсо мен куттуктагым келип жатат. Азыр ушул жерде сизди куттуктагым келип атат. Хочу поздравить вас же болбосо тебя. Экөө окшош эле болот. Ошондой эле желаю вам, поздравляю вас с праздником, с днем рождения, с юбилеем, жана башка бир нерселер менен куттуктагандан кийин анан каалаймын деп айткыбыз келип атат. Биз кыргыз тилинде баардыгын айтып туруп, тизмегин айтып, каалоо тилектин анан аягында каалаймын деп айтсак, орус тилинде башына каалаймын деген сөздү коюп алабыз. Желаю деп. Желаю вам же тебе, вам сизге, тебе сага. Желаю деген каалаймын. Желаю тебе здоровья и так далее. Азыр бул жерде да түшүндүрүп кетем. Же болбосо так ушул хочу поздравить деген сымал хочу пожелать деп айтабыз. Хочу пожелать вам. Анын бир нерсени каалап жатабыз, мен сага ошону каалоо айткым келип жатат. Ал эми желаю каалаймын. Дальше. Бул жерден байкасаңыздар бир нерсени каалап жатабыз. Зататоч деп жаздык, Жөн эле желаю вам деп айткан болсок, андан кийин зататочту жазып кетебиз. Мисалы, желаю вам здоровья, эмнени каалайм? Ден соолукту каалайм, счастья, бакыт каалайм, улыбок, жылмаюуну каалайм, мирного неба, тынч асманды каалайм, көк асманды каалайм, жана башка зататочторду каалаймын деп айтып кете беребиз. Ал эми бир кыймыл аракетти каалайм деп жатсак, сеники баардыгы жакшы болсун, кылсын, ишиң ийгиликтүү болсун деп сынаточту айтып атабыз. Же болбосо этиштүү ушинтип кыймыл аракетти каалап жаткан болсок, анда кичине башкачараак болот. Анткени так ошондой эле желаю вам же хочу пожелать вам же тебе деп туруп чтобы деп кошобуз анда. Мисалы, желаю вам тебе, чтобы у тебя все получилось. Сенде баардыгы ишке ашсын. Көрдүңүздөр, этиштүү бир кыймыл аракетти каалаймын дегендиктен штобуну кошуп атабыз. Ал эми штобуну кошпосок, жөн эле зататочту колдонобуз да.